Nooruz деген сөз жаңы жыл, жаңы күн дегенде тоюндуруп, бул күндө күн менен түндүн узактыгы теңелип, жаңы жылдын күнү башталып, дүйнө жаңырат. Элибизде бул майрамга өзгөчө маани берип, жалпы даярдык менен биргеликте тосуп алышат. Nooruz менен жер ойгонот, жер жүзүндө эл ойгонот. Жаңылануу майрамы болгон Ноорузду тосуп алууда Новопавловка айыл аймагындагы бала бакчанын кичинекей бөбөктөрү дагы четтеп калбай, кызыгуу менен даярдык көрүп белгилешти. Бүгүнкү саамалык Ноорuz майрамына арналган. Ноорuz майрамы бул ата бабалардан калган салт экен. Ошо жыл жаңырып атат. Ушу балдарга жеткиликтүү болсун деп биз өзүбүздүн атабай залыбыз ошо боз үйдүн эмеси менен жасалгаланган. Ошону менен балдарга баардык ошо каада салттарды ар бир группа өзү каада салтын көрсөтүп чыгышты. Айым жалгасын, көшөгөн көгөрсүн, ак чоок башыңан түшпөсүн. Ноорузга биз кызуу заттуу салтын балдарга, конокторго көргөзүп бердик. Ноорuz майрамына абдан көп убакыт талап кылынды, көпкө даярдадык. Ушу балдарыбыздын актёрдук чеберчилигин көргөздүк. Бала бакчадагы өткөрүлгөн иш-чаранын алкагында дасторкон жазылып, кыргыздын каада салты, үрп-адаттарынан сахналаштырып, Ноорузга арналган ыр бийлерин аткаруу менен майрамдык оюн зоокторун тартуулашты. Андан тышкары Ноорuz майрамынын эң башкы ыйык тамагы саналган сүмөлөктүү бал тилдүү балдардын чагылдыруусу менен бирге жаатмай өңдүү кыргыздын улуттук оюндарынын коштоосунда жаркын маанайда уланды. Эр жигит Тилекбек уулу Абдулла Сүсенов, Айсырга Кадырова, Котмантан көрсөтүүсү.